замкамыз болуп, допрыжный подготовкадан ошондун аркасынан окууга тапшырып, Черчик Өзбекстанда ЧВТКга, Черчик Кыргызстан командирлерин училищеге тапшырып, ошол командирлер факультетин бүтүп, ошону аркылап келатабыз. Окуу жайын бүтүп келер менен ошол легендарлуу ошол Кой таш бригадасынын 78-9 аскер бөлүгүнө түшкөм. Мотоаткычтар взводунун командири болдум. Анан мотоаткычтар ротасынын командири, штабтын башчысынын жардамчысы болуп иштедим. Именно танкисттер аскер бөлүгүнө, бул балыкчы шаарынын арба аскер бөлүгүнө командир болуп бар, ошол жакта иштедим. Тоо аткычтар батальонунда болдум. Мотоаткычтар дивизионго дагы бир убакта командир болуп калдым. Анан ошондон штабка өттүм. Бул танк суунун алдында да жүрө алат. Бул тереңдиги 5 метр, узундугу 1000 метрге чейин, анан суунун течениясы 5 метр секундка чейин болсо, бул танк суунун алдында сүзүп өтө алат. Аскер оюндарын Россия Федерациясынын коргоо министринин алдында коюлган бир тапшырмасына калкаганда чыккан, түзүлмөн дайрыкты көтөрүш керек деп. Танкалык биатлонго да барып келгенбиз. Ал жакта кыргыз элинин атынан барып аткандан кийин өтө чоң жоопкерчиликти моюнга алып барабыз. Мунун салмагы 900 кг, 12 цилиндровый. Муну биз кенже адистерди даярдоо боюнча сабактар өтүлөт, ошол жактан үйрөнгөнбүз. Муну окуп келген адамдар бизге ошо үйрөтүп, анан биз да үйрөнүп алып иштеп жатабыз. Куралдуу күчтөрдүн катарына кызмат өтөп жаткан кесиптештерди танкисттер күнү менен куттуктайм. Аларга чың ден соолук, кызматында ийгиликтерди каалайм.